Ала чымчыктын жыл сүрөөсү. Ала чымчыктын балапаны өз алдынча уядан учуп чыккандай жетил элегиле. Дарактан даракка, үйлөрдүн чатырына улам учуп конуп сайраңдап жүрчү. Кеч киргенде дарактын көңдөйүн таап жайгашты да канаттарын алдына жайып эс алды. Убакыт өтүп айланага суук түшкөн мезгилде балапан чебалекейдин уясын таап алды. Уя жумшак түктөр төшөлүп, абдан ыңгайлуу жасалган экен. Бир күнү ошол уяда уктап жатса, түн бир окумда үндөр чыга баштады. Уя тараптагы терезеден жарык жанып, шатыра шатман үндөр болду. Аны укканда балапан аябай коркуп кетти. Уядан чыга калып, дарактын бутагына конуп терезеден эмне болуп жатканын байкагысы келди. Караса, бөлмөнүн төбөсүнө чейин жеткен абдан кооз арча турган экен. Арчанын астында түркүн оюнчуктар жана баштыктар бар эле. Балдар арчанын айланасында чуркап ойноп жүрүшүптүр. Балапан адамдардын түн бир окумда уктабастан шаң шөкөт кылып жатканын түшүнө албады. Анткени ал өткөн жазда эле жумурткадан чыккандыктан адамдардын каада салттарын, майрамдарын билчү эмес. Бир маалда адамдар жарыкты өчүрүп уктагандан кийин гана балапан кайрадан уйкуга кирди. Таңгамал күндүн жарыгынан улам чоочуп койгондо, чабалекейлердин сайраганы тим эле кулакты жарчудай. Балапан аларга ачууланып мынтти: "Эмне кыйкырып жатасыңар? Түн ичинде адамдардын ызы чуусу басылбайт. Эми силердики өттү. Эмне болуп жатат деги?" деп кыйкырды. Бүгүн жаңы жылдын 1-чи күнү. Бул күнү биз дагы адамдар сыяктуу эле кубанабыз. Эмне үчүн? Балапан, сенин кабарың жоктура. Бүгүн 1-чи январь, жылдын 1-чи күнү. Эми күн узарып, акырындан жаз келет. Январь? Ал эмнеси? Жыл сүрүү деген эмне? Түшүнүктүү. Сен эч нерсе билбей турбайсыңбы? Жакында эле жумурткадан чыксаң керек. Жыл сүрүү бул жылдык санак. Бир жыл бир нече айдан турат. Анын 1-чи айы январь. Ал куштун тумшугу. Артынан 10 ай. Башкача айтканда, куштун мүчөсү сымал февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, а эң акыркысы декабрь. Январь куштун тумшугу болсо, декабрь куштун куйругу сымал. Түшүндүңбү? Жок. Чынын айтсам, куйрук, тумшук жана мүчө деген сөздөр гана эсимде калды. Калгандары мен үчүн татал экен. Мени кара, деди картаң кош. Сен бир аз токойдо талааларда учуп тажрыйба топто. Ай бүткөн кезде кел. Мен да ушул үйдө жашайм. Ошондо мен сага кийинки ай тууралуу маалымат берем, деди. Макул деген бойдан балапан бул дүйнөнү таанып билүү үчүн жолго чыкты.